Кыргызстанда акыркы бир суткада бактыга жараша каза болгондор катталган жок. Ал эми 71 жаңы учур аныкталды. Аймактар боюнча бөлүп караганда эң көбү Баткен областында. Алардын ичинен лабораториялык тастыкталган учурлардын саны 19 түзүп, Бишкек шаарында 2 учур катталды, Ош шаарында учурлар катталган жок, Чүй облусунда 2 учур, Ош облусунда учурлар катталган жок, Талас облусунда 2, Нарын облусунда жана Ысык Көл облусунда учурлар катталган жок, Жалал Абад облусунда 2 учур жана Баткен облусунда 11 учур катталды. Жалпылап айтканда вирус жуктургандардын саны 44 684кө жетти. Учурда стационарларда 532 бейтап, амбулатордук дарыланууда 2260 адам бар. Клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган COVID-19 илдетинен амбулатордук үй шартында дарыланып жаткан бейтаптардын саны Бишкек шаарында 1226, Ош шаарында 317, Чүй облусунда 387, Ош облусунда 147, Талас облусунда дарыланган бейтаптар жок, Нарын облусунда 37, Ысык Көл облусунда 144, Жалал Абад облусунда жана Баткен облустарында амбулатордук шартта дарыланууда бейтаптар жок. Бүгүн COVID-19 илдетинен 151 киши сакайды. Коронавирустан жалпы 40 487 бейтап ооруну жеңди. COVID-19 илдетинен сакайып үйлөрүнөн чыгарылган жарандардын саны 151 түздү. Анын ичинде Бишкек шаарында 92, Ош шаарында 2, Чүй облусунда 6, Ош облусунда 8, Талас облусунда 2, Нарын облусунда 1, Ысык Көл облусунда 23, Жалал Абад облусунда 9 жана Баткен облусунда 8. Жалпысынан коронавирус пандемиясы башталган март айынан бери өлкөдө 1063 бейтап көз жумду.